Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мурунку башчысы Дүйшөнкул Чотонов жогорку кеңешке кызмат ордуна талапкерлигин коюшу мүмкүн. Адвокат Талайгүл Токтакунова журналисттерге бул туурасында түшүндүрүп берди. Анын айтымында экөө тең соттолгон деп эсептелбейт, анткени алардын коррупция беренеси боюнча козголгон кылмыш иши соттун чечими менен карап чыгууга жөнөтүлгөн. Менин кардарларыма 2020 жылдагы парламенттик шайлоого катышууга тыюу салган мыйзам жок. Ооба, соттук териштирүү жүрүп жатат, бирок Текебаевка да, Чотоновго да соттолгон жок, деди адвокат. Белгилей кетсек, биринчиси да, экинчиси дагы шайлоо өнөктүүнө 7-чи чакырылыштын талапкерлери катары катышуу ниетин билдире элек. 2017 жылы Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов 8 жылга эркинен ажыратылган. Бардык инстанциялардагы соттор аларды Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табышты. 2019 жылдын 21 августунда жогорку сот Өмүрбек Текебаевдин жана Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайрадан кароого жиберген. Алар үй камагына чыгарылган. Актилек Гүлжигит кызы: мекен тасмасы жакпады, кыргыздарды билимсиз, тупой калк кылып көрсөтүптүр. Бул тууралуу алып баруучу Актилек Гүлжигит кызы өзүнүн жеке Facebook баракчасынан билдирди. Мекен тасмасы жакпады, инвесторлорду өтө жаман көрсөтүп, кыргыз жигиттерин таш көтөртүп чуркатып, кыргыздарды аябай караңгы, билимсиз, тупой калк кылып көрсөтүптүр. Патриоттуулук тасма мындай болбойт, деген ал. Президент иш сапары менен Ысык Көл областына барат. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарына иш сапарын улантууда. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, мамлекет башчысы 3-4 август күндөрүндө 2 күндүк иш сапары менен Ысык Көл областына барат. Президент Каракол жана Чолпон Ата шаарларында, ошондой эле Ак Суу районунда коронавирус инфекциясы пандемиясынын шартындагы медициналык жана айыл чарба объектилерин, айыл чарба өнүмдөрүн кайра иштетүүчү ишканалар ишмердүүлүгү, мындан сырткары калкты таза суу менен камсыздоо жана ички жолдорду оңдоп түзөө боюнча долбоорлордун ишке ашырылышы менен таанышат. Текебаев шайлоого катышпай калса адилетсиз болуп калат. Кадырбеков: Өмүрбек Текебаев жакында өтүүчү парламенттик шайлоого катышуусу керек деп эсептейт саясатчы Ишенбай Кадырбеков. Эгерде Текебаев талапкерлердин тизмесинде болуп, бирок БШК аны каттабай кое турган болсо, кимдин авторитети көтөрүлөт? Текебаев тизмеде болсо, болбосо деле партиясы шайлоого катыша берет. Демек, эл деле сурайт да, адилеттүүлүк кайда? Эмнеге Текебаев соттолбосо деле тизмеде жок деп? Андыктан мындай кадам элде тескерисинче бийликтин партияларына каршы үгүттөшү мүмкүн деп билдирди Кадырбеков Азаттыктагы маегинде. Эскерте кетсек, Өмүрбек Текебаев башында турган Атамекен партиясы шайлоого катышуу ниетин билдиришти. Жаңы дем деген уран менен чыккан тизмени депутат Жанарбек Акаев баштап барат. Текебаев өзү шайлоого катыша турганын расмий жарыялай элек. Сот процесси создуктурулса, Текебаевдин рейтинги жогорулайт. Марс Сариев: Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана мурдагы Өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра кароо процесси кезектеги жолу 3 августка жылдырылган. Саясаттануучу Марс Сариев Атамекендин катары жаштар менен толукталганы шайлоодон партиянын рейтингин жогорулатат деп эсептейт. Ошондой эле сот процесси создуктурулбашы керек деген оюн Азаттык сайтына берген маегинде билдирди. Сот процесси узакка созула турган болсо, Текебаевдин эл арасында кадыр баркы ан сайын жогорулайт. Анткени азыр Кыргызстанда реалдуу оппозиция жок, дейт саясаттануучу. 2017 жылы россиялык ишкер Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрүнүн улам Текебаев менен Чотонов 8 жылга эркинен ажыратылган. 2019 жылдын 21 августунда жогорку сот өкүмдү жокко чыгарып, Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайлардан улам 1-май райондук сотуна кайра кароого жөнөткөн. 29 августта Бишкектин 1-май райондук соту шектүүлөрдүн баш коргоо чарасын өзгөртүп, сот залынан үй камагына чыгарган. Текебаев менен Чотоновдун иши жаңы ачылган жагдайлардан улам 2019 жылдын 12 сентябрынан баштап карала баштады. Өмүрбек Абдрахманов: Бакиевдин жакындарынын бири болгон Кабилова Клара бир кезде БШКны башкарып отуруп, шайлоо учурунда шайлоолордун жыйынтыктарын жасалмалап, Атамекенди парламенттен сүрүп чыгарып койгон. 7 жылдан кийин Текебаев аны Москвадан чакырып алып, депутаттыкка талапкерлердин тизмесине киргизип коет. Азыр Кабилова Клара аты жөнү Гүлнара Клара Самат деп өзгөртүп, Атамекен партиясынын атынан парламентте депутат болуп отурат. Эмнеге Текебаев аны депутат кылды? Эмне үчүн мындай болду? Бул жагдайдын жагын ким айтат? Бул жерде кыргыз саясатынын дагы бир түн тарыхы катылгандай.
Менин Текебаев менен өзгөчө мамилемди билген ошол кездеги Текебаевдин жакындарынын бири кызыктуу жагдай жөнөттү. Ошол мезгилде ага мен такыр көңүл бурган эмес экенмин. Кандай болбосун ал темир тор артында отурду. Ал жагдай төмөндөгүчө. Текебаев Кабилова аркылуу Бакиев менен байланышып турган экен. Анан биргеликте Атамбаевга каршы күрөшүүнү чечишет. Ошол себептен Кабилованы депутат кылган экен. Бардыгынын эле эсинде да Текебаевдин Батыш Кипрге барып келгени. Анда Текебаев Бакиев менен жолугушуп келген. Жолугушууда Жапаров болгон. Алар ал жакта Атамбаевди тактан алып түшүүнүн планын түзүшкөн. Жапаров Бишкекке келет, ал кармалат. Эртеси эле Москвадан учуп келген Текебаевдин кишилери жана тарапташтары УКМКнын жанында митинг өткөрүшүп, Жапаровду алып чыгарышмак. Жапаров 5000 киши тууралуу айткан. Ошол эле топ адамдар ак үйдү басып алышмак. Кызыгы бул түзүлгөн план өтө күлкүлүү жана жеңил ойлуу эле деп жазат Өмүрбек Абдрахманов. Сымбаттын сымбатынан сестенген майлар. Этексиздерге Алтынбек Сулайманов эрмек болобу? Социалдык тармакта кайрадан ызы-чуу такталбаган маалымат эфирде талкууга алынган Сымбат Маратбек кызы. Сөз башынан болсун. Баягы эле сөздүн баш аягын билип-билбей сүйлөй берген Ширин Айтматова жыл сайын капчыктууларга бир сыйра сүйкөнүп өтпөсө майланышып калган сезим ойгонбойт. Ал өзүнүн социалдык тармак аркылуу Сымбат Маратбек Бирбол саясий партиясынан депутаттыкка талапкер экен деп эт бетинен кетип, бетин тырмап, чачын жулуп жазып чыкты. Ага Бирбол партиясы жооп катары. Сымбат партияны каржылоо саясатына кандай тиешеси жок, ал штабтагы катарда кызматкер деп жооп берди. Эми Марат Бакиевдин кызы Сымбатка келе турган болсок, өтө билимдүү, акылдуу, эң башкысы түз жүргөн мыкты кыздардын бири. Тактап айтканда кадимки кыргыздын кызы. Ал Германиядагы Лейпциг университетинде окуган. Эл аралык экономика, бизнести башкаруу жана энергетика боюнча магистрдик диссертациясын жактаган. МИГИМОдо эл аралык мамилелер боюнча бакалавр даражасын бүткөн. Көптөгөн эл аралык премияларга татыган. 5 тилде эркин сүйлөйт. Бойдок келин кылганга жарайт. Айрымдарга окшоп шалактап сүйлөбөгөн, өзүнүн ордун билген мыкты кыз. Ал эми ойлогон сөзүн онтобой элге айта берген Ширин Айтматова карыганда жаш кыздарга бут тоспой шүк отурса болмок. Баса жогорку каралуу Бирбол партиясына болгон көз жабы. Эми тилине күчү жетпеген көк мээлер шайлоого карата өздөрүнүн кара пиарын баштап, кыргыз экенибизди унутуп калбасак болду. Кстати, Ширин чоң апа шыңга бойлуу Алтынбек Сулаймановду кызганып атса, дарегинде эле берели. Болгону жаш кызды саясатка аралаштырбаса деп жазат Булак Назар Ньюс. Кыргызстан чет өлкөлөргө туруктуу аба каттамдарын азырынча баштай албайт. Кыргызстанда туруктуу эл аралык авиа каттамдар август айынын аягына чейин башталышы күмөн. Өнөктөш өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы ушундай экенин 3 августта Азаттыкка жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында коронавируска каршы республикалык штабка 1 августтан баштап Бириккен Араб Эмираттары, Казакстан, Орусия жана Туркия менен туруктуу каттамдарга өтүү тууралуу сунуш берилген. Орусия макул болгон жок, бирок чартердик каттамдарды көбөйтмөй болдук. Туркия менен да чартердик каттамдар көбөйтүлөт. Алар тараптан Turkish Airlines жана Pegasus биз тараптан авиатрафик компаниялары ишке ашырат. Каттамдар мурдагыдан 2 эсе көбүрөөк болот. Араб Эмираттарына жумасына 2 чартердик каттам болот. Air Arabia жана Fi Dubai Казакстандын да эпидемиологиялык кырдаалгы татаал болуп жаткандыктан чартердик каттамдарды керектүү убакта уюштуруп турмай болду. Августтун аягына чейин ушундай тартип болот го деп ойлойм. Акышев белгилегендей, Орусия 1 августтан тартып 3 өлкө менен туруктуу авиа каттамдарын баштады. Август айынын этегинде бул тизме 15 өлкөгө жеткирилип, алардын катарына Кыргызстанды да кошуу планы караштырылып жатат. Кыргызстан эл аралык туруктуу авиа каттамдарды март айында башталган коронавирус эпидемиясына байланыштуу убактылуу токтоткон. Өлкөнүн жалпысынан 9 чет мамлекет менен авиа каттамы бар. 2020-жылдын 1 августунан баштап Россиянын аймагына кирүүнүн жаңы эрежелери күчүнө кирди. Бул тууралуу Кыргыз өлкөсүнүн Россиядагы элчилиги маалымдап, жаңы эрежелерди жарыялады. Ага ылайык Россиянын аймагына кире турган Россиянын жарандары төмөнкүлөрдү аткаруусу керек. Орусиянын аймагына учуп барганга чейин мамлекеттик кызматтардын порталында атайын форманы толтуруу зарыл. Форманы толтуруу рейс катталганга чейин болушу керек, билетти алганга чейин. Орусияга учуп келгенден 3 күн ичинде ПЦР ыкмасы менен коронавируска тест тапшырып, анын жыйынтыгы мамлекеттик кызматтардын порталына жүктөө зарыл. Ал Орусиянын керектөөчүлөрүнүн укугун көзөмөлдөө кызматына жөнөтүлөт. Ал эми Кыргыз өлкөсүнүн жарандары коронавируска карата тапшырган ПЦР анализинин жыйынтыгын оору жок деген жанын алып жүрүүсү кажет. Анализ Орусиянын аймагына киргенде 3 күн мурун тапшырылса шарт.
Аква Лаб лабораториясында тапшырылган анализдер кабыл алынбайт. Анткени бул анализдердин аныктыгын Орусиянын аймагында интернет аркылуу текшерүүгө мүмкүн. Мындан тышкары Орусиянын аймагына иштөө үчүн келген чет элдик жарандар мурдагыдай эле келгенден кийин 14 күндүк обочолуунуда болууга тийиш. Элчилик Орусия менен Кыргыз өлкөсүнүн ортосунда туруктуу авиакаттамдарды калыбына келтирүү жөнүндө чечим кабыл алына элек деген эскертет.